Амансыздарбы, урматтуу калайык, назарыңыздарда Манас баяны көрсөтүүсү. Добуш телепрограммасы менен эл оозуна алынган Шайырбек Абдрахманов Манас эпосун кара сөз менен жөнөкөй түшүнүктүү кылып айтып, социалдык тармактардагы баракчасына жүктөгөн. Ал Сагынбай Орозбаковдун вариантындагы эпостун академиялык басылышын колдонгон. Буга чейин Манасты кара сөз түрүндө билесиздер, Ашым Жакпек уулу роман түрүндө жазган, Кеңеш Жусупов жазган, Липкиндин котормосу бар, Бактыбек Максутов агайлар жазган. Бирок Манасты айтып берүү, чечмелеп берүү, эпостун ичинде бизге аңданбаган, бизге сезилбеген, көрүлбөгөн окуялардын бардыгын айтып берүү боюнча Шайыр акенин бул эмгеги кунсуз жана ушунусу менен баалуу. Манас эпосун барган сайын жаштар азыраак биле баштады. Окурмандар дагы азайып жатат. Мындай пикирин тарыхчы Кыяс Молдокасымов билдирет. Айтымда 4 жыл мурда 2000 нускада жарык көргөн Манастын үчилтиги бүгүнкү күнгө чейин сатылбай турат. Бирок социалдык тармактар активдүү болгондуктан аны улуттук баалуулуктарды жайылтууда пайдаланса болот деп эсептейт. Шайырбектин эң чоң эрдиги ошол жаштар үчүн, YouTube'ду көп көргөндөр үчүн, Facebook'та отургандар үчүн Манасты кара сөз менен болгондо да жөн эле айтып бербей, ушунчалык бир кызыктуу эмоция менен, жаңы бир жаңылыктары менен ыйлаган жерде ыйлап, күлгөн жерде күлүп, кыйкырган жерде кыйкырып, Манасты айткан жерде Манасты айтып, ошентип кызыктуу кылып айтып бергендиги жаштарга өтө жагып атат. Шайырбек Абдрахмановдун айтымында Манастын 7 осуятын улуттук идеология катары колдонуп, бирок андагы баалуулуктар тиешелүү деңгээлде коомчулукка түшүндүрүлгөн эмес. Эпосто табият, мамлекет, саясатчылар жөнүндө жада калса балага туура тарбия берүүгө чейин жазылган. Манас өзү о дүйнө узап баратканда керез айтып атат. Мына Семетейди дейт. Мен артымдагы алты арам Семетейди уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын, койчу кылып койбосун. Бирөө жарым урбасын, жалтаң кылып койбосун дейт да. 12-ге чейин дейт. Сен ушул жерден качып кет, Темиркан атаң көздөй кетип калган дейт да. Демек, эпосто баланы 12 жашка чейин туура багыттап тарбиялоо зарылдыгы айтылган. Бүгүнкү күндө Эрик Леннард Берн, Клод Штайнер сыяктуу дүйнөлүк деңгээлдеги психологдор талдап, дал ушул куракка чейин балага туура тарбия берүү менен анын келечегин аныктоого болоорун айтып, бир катар илимий эмгектерди жазышкан. 1900-дөн баштап 2000 жылга чейин 20-кылымда психологдор араң таап аны дүйнөлүк баягындай укмуш сонун китеп экен деп элдин баары талап алып, анан ошол методика менен сабак берип жатышат. А муну бизге Манас атабыз илгери эле айтып кеткен. 12 жашка чыкканча балага ушундай тарбия бергиле. Анан негизинен Сагынбай Орозбаков атабыздын вариантында сиздерге алгаш чет өлкөдө туруктуу жашаган мекендештердин балдары үчүн каники жомогун айтып берген. Кийинчерээк Манасты жайылтууга бел байлаптыр. Эми Семетейди кара сөз түрүндө айтууну көздөп жатканын билдирди. Сайфудин Мурзаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24. Бар болуңуздар.